угушубуз боюнча азыр Жаштар министрлигинин ишин спорт жана туризм боюнча агентствого берилет дегенди угуп атабыз. Бул биз үчүн кайгылуу жаңылык болуп эсептелинет. Анткени буга чейин айтып өтүлгөндөй жаштардын саясаты жана ошондой эле спорт бул эки башка нерсе. Анан кийин биздин оюбузча эң мындай ылайыктуу көргөн бул билим берүү министрлиги болуп жатат. Жаштар саясатын жаштар министрлигине берип коюу туура эмес да. Жаштар бул жалпы республиканын, жалпы кыргыз элинин мындай айтканда мүдөөсү да, мындай айтканда. Жаштар качан керек? Жаштар шайлоодо пикетте керек болуп атат. Бирок биз жаштарды тиешелүү түрдө, мисалы, жаштар мекеме кызматкерлери, жаштар студенттер, мисалы, ошонун баардыгына тиешелүү мындай көңүл буруу керек.